Assalamu алейкум, урматтуу президенттин өкүлү. Бир топ адамдардан кайрылуу келип атат чындыгында. Мына мамлекеттик мекемедегилер, кызмат көрсөткөндөр аябай орой мамиле кылат депчи. Эми ошол эл журт бар үчүн биз депутатпыз, президенттин өкүлүбүз, сондо иштейбиз, салыкты иштейбиз. Эл болбосо мунун баардыгынын бир тынчалык мааниси жок да. Мына жерде тизмесинде бериптир, мына сондо дейт, салык кызматын элди төлөө борборлоолу, унааны каттоо мекемеси. Өткөндө РСК банкка бардым, менин карточкамды жутуп кетип, катардагы эле кызматкерим мени деле урушкан атат. Эчтеке эмес, күтө турабыз деп, анан мен деле чыгып кеттим. Атайын мына жерде атайын шипакана бар. Пол жугандан бери адамга мындай атырылып турушат да. Бизге ушундай мамиле кылса, жөнөкөй адамдарга кандай мамиле кылат, аны мен билбейм. Эч кимге тең келбейм, баарын сыйлайм, урматтайм, бирок ошондой мамилени мен деле байкайм. Ушу депутат болуп туруп. Бул мамлекеттик кызматтын этикасы деген өтө маанилүү компонент. Ушул жагынан бир жакшылап иш жүргүзөлүчү. Элдин маанайы жакшы болсо, анан иш да жакшы болот. Ушул нерсени айтып кетким келип атат. Кээде баягы пациенттерди кабыл алып аткан дарыгерлер деле оройлук кылат. Ал жака ооруп барса, ансыз дагы эмне деп коет эле, сиркеси суу көтөрүлбөй турса, ошондой мамилелер артыкчалык болуп кетет экен да. Экинчиси, мына жөнөкөй эл журтубузга кайрылгым келип атат. Соц тармактарда WhatsApp аркылуу арабча тамгалар менен келген куттуктоолорду, каалоолордун баардыгын тарката бербеш керек. Алардын баардыгы эле хадис, Куран же бир тафсир эмес, же дуа эмес. Кээде тыюу салынган уюмдардын дагы чакырыктары болуп калат. Түшүнбөй адамдар таркатып алса ошону, же башка жака жөнөтүп алса, ошо бөлүшкөндүгү үчүн да жооп берип калат. Ушундай фактылар болуп атыптыр. Кыргызстанда дагы, Россияда дагы. Ошон үчүн өзүңө сак бол, кошунаңды ууру тутпа дейт. Билбестик мыйзамдын жоопкерчилигинен куткарбайт. Ушул нерсени мен бир эскертип айтып койгум келип атат. Анан азыр мага бир Новопавловка айыл аймагына караштуу дачалар бар, билесиңер. Дача суу деп баягында бир самолет кулап атагы чыкты эле. Ошол жерден кат келиптир да. 15 миңдей адам жашайт дейт. 10 дача бар, бир айыл бар дейт. Эми турмуш ушул экен дейт. Миграция болуп келип туруп калдык ушул жака дейт. Бирок дача деп айыл статусун бербей атат дейт. Ошон үчүн шайлоого да катыша албайт экен. Светти дагы кымбат сатылат экен, лимит менен. Ичара андан да кымбат сатышат экен. Эгер лимиттен өтүп кетсе, анда баягы коммерциялык түзүмдөрдүн баасына төлөп калып атабыз дейт. Баягы мамычалар, зымдар, чубалгылар баардыгы ушунчалык эскирген дейт. Ошолорду жаңалаганга да каражат керек дейт. Суу алып келбейт, анткени бизде айыл статусу жок дейт. Суу тартыш болуп атат, иче турган суу дейт. Айтор ал дачасы эми түшүнөм, ал жакка айыл статусун бериш кыйын, анткени аябай кооптуу аймакта, аэропорттун тегерегинде. Же ушул жагын чечиш керек, болбосо аларга бир башка жер берип туруп, көчүрүп, айыл статусун бербесе болбойт. Президенттин указынан кийин жерлер трансформация болуп, кызыл китептерди алып атат, бирок бул маселе буларга жете элек экен. Ошон үчүн бир чечип берсеңиздер деп кайрылыптыр. Ушуга да көңүл бөлүп, мындай дачалар Кыргызстанда абдан көп. Бардыгына бир комплекстүү мамиле кылып койсоңуздар жакшы болот эле. Чоң рахмат.